Саламатсыңар балдар. Анда эмесе кыргыз тили сабагыбызга кайрадан кош келипсиңер. Бүгүн биз орфография бөлүмүн андан ары улантабыз. Биздин бүгүнкү темабыз энчилүү аттар жана алардын жазылыш эрежелери тууралуу кеп кылабыз. Анда эмесе көңүлүңөрдү жаңы темага буралы. Астрономиялык энчилүү аттардын жөнөкөй жана татаал түрлөрү баш тамга менен жазылат балдар. Мисалы, бир сөздөн турган астрономиялык энчилүү аттар, мисалы, жер, күн, ай, чолпон, жетиген, булар бир сөздөн туруп атат. Жылдыздын жана планетанын аттары баш тамга менен жаздык. Ал эми ушул эле аталыштардан, мисалы, жылдыздардын аттарынан эки сөздөн туруп калса, мисалы, жети каракчы, алтын казык, саманчынын жолу деген аталыштар болсо, анда алардын экөөнү тең биз баш тамга менен жазат экенбиз балдар. Бирок балдар, эгерде биз жер, күн, ай деген сөздөрдү астрономиялык энчилүү ат катарында эмес, жөнөкөй эле жалпы ат маанисинде колдонула турган болсок, анда аларды биз кичинекей эле тамга менен жазабыз. Сөз ортосунда келсе, мисалы, бир ай болду. Бул жерде бул 30 күндүк убакытты көргөзүп атат. Бүгүн күн ысыды. Көрдүңөрбү? Демек, бул жерде кичинекей эле тамга менен жазабыз. А эгерде биз жер планетасында жашайбыз десек, анда жерди баш тамга менен жазабыз. Айбанаттардын, куштардын энчилүү аттары, буларды биз зоонимдер дейбиз, баш тамга менен башталып, түгөйлөрү менен бирге жазабыз. Мисалы үчүн, ак борчук эки сөздөн турат, бирок бардыгын бириктирип эле бир сөз катарында чогуу жазабыз. Ак кула, кербилек, ак шумкар, бөрү басар, чал куйрук, гүл сарат, тел тору, суречки, сарала жана башкалар балдар. Эгерде географиялык жөнөкөй энчилүү аттар боло турган болсо, аны биз баш тамга менен жазабыз. Мисалы, Азия, Африка, Антарктида, Европа, Алай, Чүй, Сокулук, Кемин, Тоң, Балыкчы, Нарын, Гүлчө, Жазы деген сыяктуу жана башкалар. Кошмок сөз тибиндеги төмөнкүдөй татаал географиялык аттар эгер лексикалык маанисин жоготпой тилде өз алдынча колдонулуп жүргөн боло турган болсо, анда арасына дефис коюп биз бөлөк-бөлөк жазабыз балдар. Мисалы, ак сай. Ак дагы, сай дагы маани берет, лексикалык маани. Ошон үчүн аларды бөлөк-бөлөк арасына дефис коюп жаздык. Мындай сөздөрдө мисалы дагы ошол жер суу аталыштарына чоң сары ой, 3 сөз үчөөнүн тең арасына сызыкча коюп жазабыз. Кырк казык, жети өгүз, базар коргон, кичи кумбел, шамалды сай, ысык көл, соң көл, ысык ата, ала тоо, тору айгыр, төө ашу, кара балта, жалал абад, кара үңкүр, кумтөр жана башкалар. Мындай аталыштар бизде абдан эле көп. Мына ушундай эки сөздөн туруп, экөөсү тең лексикалык мааниге ээ боло турган жер суу аталыштар болсо, биз мына ушундай эрежеге таянып жазабыз. Эгерде географиялык татаал энчилүү аттардын бардык же айрым түрлөрү лексикалык мааниге ээ болбой калса, мисалы үчүн эки сөздөн тура турган болсо, экөө тең өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болбосо, же болбосо бирөөсү лексикалык мааниге ээ болбосо, анда аларды биз бириктирип жазабыз. Мисалы, баш тамга менен бириктирип жазабыз. Мисалы, кең кол, кара кол, чаткал, ула кол, тору карт. Мисалы, тору деген маани бере турган болсо, карт дегени маани бербейт. Балгарт, ала мүдүн, алайку, көкөмерен, кара кужур, мырзаке, чалды бар жана башкалар. Орус тилинен которулуп алынган географиялык аттардын ар бир сөзү баш тамга менен жазылып, бирок аларына дефис белгиси коюлбайт арасына. Мындай географиялык аттардын дефис коюлбай жазылышы бул орус орфографиясындагы эрежелердин негизинде жазылат. Анткени бул сыяктуу аттар орус тилинде да дал ушундай жазылат. Мисалы, батыш Европа, жакынкы чыгыш, ыракы чыгыш, бардыгы баш тамга менен арасына эч нерсе койбой жазып атабыз. Орто Азия, Борбордук Азия, Түндүк Америка жана башкалар. Кыргыз тилине которулбай алынган орусча кандай айтылса, ошол калыбынча колдонулуп жүргөн орус тили аркылуу башка тилдерден дагы кабыл алынган бизде географиялык татаал энчилүү аттар бар да.
Мына ошолордун дагы арасына айрымдарына дефис коюлуу болсо дефис коюлуп, дефис коюлбаганы болсо эч кандай дефис койбой жазабыз. Анткени булардын баардыгы дагы ошол орус орфографиясындагы принциптерге ылайык иштетилет да. Буга төмөнкүдөй мисалдарды айтсак болот. Кривой Рог, Ясная Поляна, Усть-Каменогорск, Ростов-на-Дону, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк, Сан-Франциско жана башкалар. Географиялык энчилип аттарга ошол жердик экендигин туюнтуучу лык мүчөсү уланып айтылса, ал сөз кичине тамга менен жазылат. Мисалы, Алай деген бул жердин аты катарында берилсе, ал эми ошол Алайда туулуп өсүп, Алайда жашаган адамды биз Алайлык деп айтабыз, анда ал кичинекей тамга менен жазылат. Албетте эми сүйлөмдүн башталышында баш менен жазылат, ал эми сүйлөмдүн ортосунда Алайлык элдер деп мындай бир сүйлөм жаза турган болсок, анда кичинекей эле тамга менен жазылат. Мисалы, Кашкарлык, Ысык көлдүк, мынакей кошмок сөз тибиндеги арасына дефис коюлган ушундай эмеге лык мүчөсү уланып калса дагы географиялык энчилип атка, анда алардын арасына дагы сызыкча коюп, эки сөзүн тең кичинекей тамга менен жазып атабыз. Карап тургула, мына көрүп атасыңар таблодон: Ысык көлдүк, Нарындык жана башкалар. Айтылышы жана жазылышы ар түрдүү болуп жүргөн географиялык аттар кыргыз тилиндеги айтылышына ылайык жазылат балдар. Биз кыргыз тилинде кандай сүйлөп, кандай кабыл алсак, дал ошондой айтылат да, башка тилдерден кирген. Мисалы үчүн Алматы, Анжиян көрдүңөрбү? Кокон, Букар, Дүйшөмбү, Душанбе деген сөз. Самарканд, Ташкент, Маргалаң, Турпан, Кордой, Жамбыл, Түркстан, Казан, Бакы, Семей, Жергетал. Мынакей карасаңар, Жергетал дегенде дагы бул жерде бул башка Казакстандагы жерлердин аталышы болгон үчүн аларда кандай жазылса, ошол эреже менен сактап жазып атабыз. Өскемен, Бешкен, Кызылжар дагы ошондой чогулуп бирге жазылып атат. Ал эми биздин Кыргызстандагы жер суу аталыштары боло турган болсо, анда биз мындай сөздөрдү экиге бөлүп, арасына дефис коюп башталма менен жазабыз, балдар. Түркия жана башкалар. Ал эми арал, жарым арал, кыркатоолор, деңиз, океан, кысык, дарыя, канал, булуң, көчө, аянт, айыл деген дагы сөздөр бар да. Мына ошол сөздөр кайсы бир географиялык энчилип аттарга айкашып келсе, анда аларды биз кичине тамга менен жазабыз. Мисалы, арал деңизи, аралы баш тамга менен, ал эми деңизи кичинекей тамга менен. Дагы Балкаш көлү, Суусамыр өрөөнү, Жазы дарыясы, Курил аралдары, Чоң Муз Төр жайлоосу, Алай тоо кыркасы, Чоң Сары Ой айылы жана башкалар. Ошондой эле түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деген сөздөр географиялык татаал энчилип аттардын түзүп, мисалы, ошол географиялык энчилип аттын башына келип кала турган болсо, анда биз ошол жогоркуда аталган сөздөрдү баш тамга менен жазабыз. Мисалы, Европа дегендин алдына батыш деген сөздү кошуп жаза турган болсок, анда батыш Европа деп экөө тең баш тамга менен жазылат. Вьетнам дегенди мисалы түндүгүн айта турган болсок, анда түндүк Вьетнам экөө тең баш тамга менен. Чыгыш Казакстан, түштүк Кыргыз, түштүк чыгыш өлкөлөрү жана башкалар. А эгерде балдар ошол эле түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деген сөздөр географиялык энчилип аттардан кийин келип кала турган болсо, анда ал кичинекей тамга менен жазылат. Мисалы, Кыргызстандын түндүгү, Оштун түштүк тарабы, Ысык көлдүн чыгышы, Бишкек шаарынын батыш жагы жана башкалар. Мынакей жакшылап эмеде турат, доскада жакшылап карап түшүнүп алсаңар болот. Урматтуу балдар, бүгүнкү теманы силер толук түшүндүңөр деп мен ишенем. Анда сабакка көңүл буруп, активдүү катышканыңар үчүн мен силерге чоң ыраазычылык айтып, рахмат демекчимин. Кийинки биздин сабактарыбызга чейин жолукканча сак саламатта.